Кутмандуу кошуа кечиңиздер менен кадырлуу теле көрүүчүлөр, жаздын келиши менен чын дилибизден куттуктап, биринчи коомдук каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы башталды. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум кыргыз калкым деп мынакей жадырап жаз келип отурат. Жаздын эң алгачкы ишемби күнү сиздер менен жолугуп атабыз. Барсыздарбы, амансыздарбы кыргыз элим? Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, сыналыңыздарга жакыныраак отуруңуздар, анткени сүйүү сезимдер ойгонуп турганда, жаңы жаздын майрамдары келип баштаганда дагы өзгөчө кадырлуу конокторубуз Салам Кыргызстанда келип турмакчы. Биз менен болуңуздар, кызыктын баары али алдыда. Биз баштадык. Асманда жарык көрсөң жылдыз деп бил. Калпакчан адамды көрсөң кыргыз деп бил демекчи. Эртең баарыбызды кубанткан ак калпак күнү болмокчу. Майрамыңыздар менен кадырлуу меймандар. Гүлжайна айым, мен муну эмнеге баштадым, анткени сахнага чыга турган коногубуз бир өзгөчө бир жумуш жасаган, майрам, жаңы майрам киргизип, баарыбызды кубантып, ошол калпактын дагы бир күнүн бөлүп чыгарган мейманыбыз турат. Ким билесизби? Албетте, бул инсан кыргыз элине чоң салым кошуп келген, кыргыздын желеген канча жактарга желбиреткен биздин сыймыктанчу агабыз, сиздер дагы, биздер дагы чыдамсыздык менен күтүп аткан Салам Кыргызстан берүүсүнүн эң кадырлуу коногу, акыйкый эр жигит деп айтсак болот, Рыспек Жабиров агабызды тосуп алабыз. Кинорежиссер Рыспек Жабиров. Саламатсызбы? Келиңиз. Көрүп өтүңүз, сизди көп убакыт албайлы. Ассаламу алейкум, Рыспек байкем, кандайсыз? Жакшы. Конокко келип турасыз, кубанычтабыз. Рахмат. Майрамыңыз менен. Рахмат. Азыр эми Рыспек байке сүйлөгөнгө чейин эле эмнеге мен сүйлөй баштадым? Эмнеге эртең ак калпак күнү болуп турса, Санжар калпагы жок деп отурап сурап берет, ошон үчүн мурунураак берип коеюн. Байке, калпагыңыз сонун экен. Эмне сүрөттөрү жок? Эми бул сүрөт көп нерсени чечмелеп берет. Бирок илгери калпактарда түрдүү ошо эндер болгон. Ал энди азыр көбү баягы урунун ени деп айтышат. Бирок мурун, андан да мурун ошол ал ким, кандай иш жасаган. Мисалы, баатыр болсо баатырдын, эл башы болсо эл башы, бий болсо бийдин ени болгон. Мисалы, жаш балага умай белгидеп коет, ошондой тигилип берилген, ошондой сымал. Анан мен азыр кыйратып иш жасай элекмин, ошон үчүн бир эн коюудан алысмын. Демек, байкадыңызбы, жөндөн эле эн коюунун дагы бир өзүнүн жолдору бар экен. Ага дагы сиз маалымат бергениңиз үчүн рахмат. Деги эле бул бир канча сааттан кийин деле баштала турган майрам, алдыда ак калпак күнү. Деги эле мурун бул майрам жок болчу. Сизге кандай болуп бул ой келди? Эмне болуп ушуну майрам кылам деп чечтиңиз? Канча убакыт үстүндө иштедиңиз жана кантип ийгилик мындай ишке ашып чыкты? Эми бул быйыл 6-чы жыл, негизи кичи тарыхына кайрылып кетсек. Быйыл аябай кубанычтуу жыл, себеби ушул 5 жылдан бери өзүбүздүн күчүбүз менен ушу элге сиңирип өткөзүп келе жаткан майрамыбыз мына быйылдан баштап мамлекеттин майрамы болуп, атайын токтомдор чыгып, өкмөттүн токтому, жогорку кеңеш токтому болуп, эми бул биздин Кыргызстандын мамлекеттик майрамына айланды. Жаңы бир тепкичке чыккан. Жаңы бир тепкичке чыкты. Куттуктайбыз. Бул менен бул бир Жабировдун майрамы эмес, кыргыз элинин майрамы деп түшүнүшүбүз керек. Быйыл дагы бир өзгөчөлүгү, жылда ак калпак күнү болсо, быйылдан баштап ак калпак жана улуттук баалуулуктар, кийимдер майрамы болуп белгиленди. Ошондон баардык кыргыз элин ошол ак калпак жана улуттук кийимдер майрам менен куттуктап кетүүгө биринчиден уруксат. Чоң рахмат, чоң ыраазычылык билдиребиз. Бирок Рыспек байке, ушул ак калпак күнү деп демилгелеп чыкканыңыздын эң негизги себеби эмнеде болду? Эң негизги себеби бир 2-3 иш болду. Мисалы, ошол 2010 жылдары ноябрь айларында мен бир 2 жакшылыгым болуп калды. Мындайча кыз чыгардым, үй той, ул той кылдым. Ошол маалда эми баягы калпак кийип жүрөсүн. Анан 2 жакшылыктын ортосу бир 20 күндөй эле аралык болчу. Анан сакалым өсүп калган экен. Анан жолдон жолуккан таанышым бүтүнү эле мындай бир жакыным өтүп кеткендей кабыл алып атышты да. Көрсө ошол биз калпакты ошондой жерде да гана мындай кийип калган экенбиз да. Ошол таасир берди. Андан кийин дагы башка маселелер болгон. Аны кайталап айта берген болбойт го дейм. Анан эң негизгиси биздин
Марат Ибраев деген жигитибиз бар эмеспи? Ырчы. Ошол экөөбүз дворец спортто сүйлөшүп туруп, ушу калпакты кийип алганмын. Ал жакшы жарашат экен деп аткан. Анан сүйлөп атып, ушуну майрам кылайын деп чечтим десем, да, жакшы болот деп калды эле. Анан ойлор пайда болду. Ошо менен бир 2 айдай бул майрамды ушундай кылган атам деп ар кимге айтып жүрө бердим. Ошол учурда кээ бир кыймылдар биздин атыбыздан чыгаралы дегенге чейин барышты. Бирок кийинки 11-жылы 8 февраль күнү биринчи жолу пресс-конференция кылып, ушул күндү майрамдайлы деп жарыя кылдым элгечи. Анан көбү сурап калышат 5 мартка эмне үчүн койдуңуз депчи. Эми марттын башы баягы Байчеке гүлдөгөн десек да болот. Бирок тарыхты карасак, Сталиндин өлгөн күнү экен, башка тарыхты мен таппадым. Жакшы кылып бүтүрүп койдуң, Сталиндин өлгөн күнү экен, ошого акалпак кылып күнү кылып койдум деппи? Жок, негизи тарыхый мындай нерсесин көп сурайт, эмне үчүн койдуң депчи. Анан тамашалап коюш. Эми Рысбек мырза, айтсаңыз, бир башка бирөөнүн оюна келбеген эле бир майрамга айландырыш оор бекен, канчалык эмгек талап кылат экен бул жумуш? Мындай да, биз сөз бар да, идея итте да бар, бирок аны ишке ашырыш керек. Албетте. Ошон үчүн бир идеянын аркасынан түшпөсөң, ал эч качан ишке ашпайт да. Көптөгөн идеялар барыбызда бар, бирок биз кээде мындай мүмкүнчүлүгү жетпей калат. Кээде мүмкүнчүлүгү жетсе да коркоктук кылып коебуз. Анан бул идея негизги, мен ойлойм, идеология деп коебуз. Идеология деп коебуз да, туура. Ошо идеология бул бир дарак деп ойлойм да мен. Ал дарак жөн эле бир бутактан турбайт да, анын көп бутактары бар да. Ошол бутактардын бири. Мен бул 5 мартта ушу майрам кылып, анан кыйраттым деген алысмы? Мен бир гана ошол маалда элдер суусап турган биздин улуттук баалуулуктарды, улуттук кийимдерибизди, улуттук этносторубузду жана башка биздин тарыхыбызга болгон кызыгуулардын алгачкы эшигин ачып койдум деп ойлойм да. Анан мына кийин кетишти баардыгы. Албетте. Мурун кийгенде бул Өзбектин чапанын кийип алыптыр дегенде азыр чапан мода болуп кетти. Аны изилдесең, кыргыздардын эле ошо кийими болгон, атабыз кийген, мисалы да ушундай шырылган. Андан сырткары көп айта берсең, мисалы мына керней сунайлардагы булар биз ушуну азырындай сиңирип баратабыз. Манаста деле айтылып атпайбы? Кернейлери тартып, сунайлары тиги депчи, доолу асуурлук. Эми муну дагы башка жок. Биз өзүбүздүн мындай көңүл урбай койгон нерселердин баарын кайра топтоп алышыбыз керек. Ак калпак майрамы, ак калпак күнүнүн автору Рысбек Жабировдун канча калпагы бар экен? Эми менде бир азыр 14кө жакын калпак бар. Ошондо эң кызыктуу калпактардын бири бул ошол бир 30-жылдарга таандык бир калпагым бар. Баягы андан башка жактардан, мисалы ошол атайын белек кылып, мисалы башымда калпакты кытайлык кыргыздар ошол жакта фабрика ачыптыр дагы, ошондон тиктик алгачкысы сизге деп алып келип беришти да. Булардын калпагы өзгөчөлүгү, алардыкы мына болот эмеспи, бийиктигичи, биздики бийик болот да. Ошол экөөнүн ортосуна алышкан да буларчы. Ошонусу менен. Ал эми ошол тарыхына, калпактын деги эле тарыхына кайрылсак, эми тилекке каршы көп адам бул калпак эмнеден келгенин деле билбейт. Кантип пайда болгонун деле билбейт. Ошол жөнүндө бир аз бөлүшүп өтсөңүз. Эми бир калпактын аябай көп тарыхы бар. Бирок дүйнөдө биз өзгөчө башка улутка окшобогон баш кийимибиз менен сыймыктанышыбыз керек. Ата-бабаларга рахмат. Ушундай. Бирок азыр тарыхы 5-6 түрлөрүн айтып жүрүшөт, бирок муну такташ үчүн ошондой илимий иштер керек да. Анан биз баягы бир Амбрамзондун же бир башка бир Валихан же башка бир тарыхчынын кечеки Союз маалында жазган нерсеси менен жашай берсек болбойт да. Тереңирээк киришибиз керек. Эми өзүңүз деле ойлосоңуз, кыргыз жаралгандан кийин эле бул жаралганбы деп ойлойм. Анан мунун тарыхы аябай тереңде жатат да. Анан эң негизгиси биринчи ушул ак калпакты журт башы, эл баштылар деле кийчү экен да илгеричи. Анан бара-бара мындай неме болгон. Таркан. Ал эми деги эле азыркы учурда сиздин өзүңүз жеке көз карашыңыз боюнча бул демилге көтөрүлгөндөн кийин, көңүл бурула баштагандан кийин
жаштардын арасында калпак кийип жүргөндөрдүн саны көбөйдүбү? Майрамсыз эле жөн эле көчөдө кийип жүргөн? Албетте көбөйдү. Биз калпак кийген адамды бир эксклюзив катары көрө баштаганбыз шаарда. Айылда кийип эле жүрүшөт. Анан азыр карасаң, бул баягы калпак кийгенде бир айылдан келген бир башкача караган шаардыктар азыр баардыгы калпак кийип калышты, көбүнчө жаштар. Кубантат. Кубантат. Улуулар эмес, жаштар өтүп калды. Кайра улуулар биз кийбей жүрөбүз көбүнчөсү. Сизге мен 100% кошулам. Бул калпак биздин элибиздин байлыгы, канча деген тарыхы бар. Бир эле тарых эмес, 2-3 жерден булактан чыгып аткан түрлөрү бар. Анын баарын изилдешке деп атасыз. Бирок ачык айкын күндүк эле көз караштагы болуп аткан нерсе, мончолордо калпакты коюп коюшат, колдонушат. Ушуга көз карашыңыз кандай? Эми бул мындай деп айтсак болот да, биз эч качан мына демократиялык өлкөдө жашагандан кийин биз мындай бардыгын запрет эткенден алысмын да мен. Мисалы биз ошолорго кайра шарт түзүп беришибиз керек да. Кантип? Мисалы биринчиси мына чет элдиктерге калпактарды бербегиле деген биздин патриоттор чыгат да. Калпакты мындай кылыш керек дейт. Эми биз бербесек деле ал базардан сатып алып кетет да. Биз лучший вариант, мен эң жакшы вариантын ойлойм. Биз ар бир калпакка башка бир чет элден алган кийимдердеги этикетка жасашыбыз керек мындайчы, кыстарып коюп турганчы. Ал этикеткада ошо размери менен сырткары бул бетинде англисче, бул бетинде орусча жазылыш керек. Бул улуу элдин улуу мурасы деп бил. Бул ак калпакты эч качан өзгөн ылдый жерге таштаба. Муну мындай жерге кылба, муну өйдөрөөк кой. Бул себеби мындай, бул калпакты Манас кийген деп туруп жазып коюшубуз керек. Ошондо ал түшүнүктүү болот. Биз эми баягы окуучуга сабакты окутпай туруп, эртесini келип алып туруп, көчүнү сурагандай эле болуп атабыз да. Бул жагын четсе болот. Экинчи баняда атабыз. Эми баняда бир инициативный группа чыгып, мен айтып эле келатам. Ушул урматтуу мончо ээлери жана мончого ушу калпак жасагандар. Кара кийиз, ак кийиз, экөө тең эле кийиз да, туурабы? Только ушул мончого кийилгенде давайте кара кийизден жасап өтүп коелу. Болду, маселе чечилет да. Бул жердечи себеби ал мончого кийип турган кийиз баш кийимдин структурасы да бөлөк, башкасы да бөлөк. Бирок ошого ичилиги да болбойт, анын только кийизден болот. Ошого карабай биздикилер баягы калпак ушул турбайбы, мен барып эмне үчүн банядан 400 сом алышым керек деп туруп, өзүнүн калпагын көтөрүп барып алат. Ошо менен уруш жаңжал, бири-бири сыйлабагандык. Мындайча айтканда компромисс жолдорун издешип. Бирок негизи мончодо колдонгон бул такыр туура эмес. Такыр туура эмес өзү негизичи. Эми ал баягы мындай кийизден башкача кийимди эскизин жасап коюш керек. Эми бизде азыр дизайнерлер көп. Тем эле азыр калпактын шляпасын чыгарып берип атпайбы? Эми ошону кара кийизден кылып туруп башкача кылып койсо, ошол башты кармайт. Мындай кайрылбайт ал. Мындайча айтканда бир башкача нерсе. Балким муну мамлекеттик деңгээлде демилге көтөрдү, майрам болуп атат дейт. Балким кандай ойлойсуз? Ушундай бир закон чыгар, колдонсо болбойт деген жакын арада. Мүмкүн эми ал ошол баягы не деп коет бизде? Элдик үлгүлүк мындай ушундай мыйзам көп, иш табеген мыйзам көп кандай эле ушундай нерсе болуп калбаса эле, мунун баардыгы адамдардын өздөрүнүн ички көрүнгөсү тарбиялангандачы мыйзамсыз иштейт да. Чоң рахмат Рыспек мырза. Эми эртең 5 март, эртең ак калпак күнү. Рыспек Жабировдун 5 марты кандай башталат, кантип уланат, эмне болуп бүтөт, бир кыска нуска айтып бербейсизби ак калпак күнүңүздө? Мындай баягы ар бир адамдын звездный час болот эмеспи? Жылдан энди 5 март звездный частын ошол кандайсың туулган күндөй эле белгилейм. Туулганды белгилейм, аябай жакшы, мисалы көп жактардан баягы ыраазычылыктар жана башка достук-канаттар, тааныбаган адамдардан ар бир эми билбейм, ушунчалык кубанычтуу күн. Мен жыл сайын ошол күндү күтүп турам. Баары ыраазычылык сөздөрүн айтат. Туулган күндөн дагы жакшыраак болуп калган турбайбы? Бир жашары болом. Биз сизди көчөдөн деле ар бир мындай жерде жүргөнүңүздө ар дайым башыңызда ак калпак кийип жүргөнүңүздү көрөбүз да. Ак калпагыңызды башыңыздан түшүрбөйбүз. Мүмкүн бул мен ушу ак калпак күнүн демилгелеп чыктым дегенби, же сиз ак калпактын улуулугун мындай кийинки жаштарга бир талим, тарбия катары ушу башыңыздан калпак түшүрбөгөнүңүздүн себеби эмнеде? Сиз көптөн бери мага жолугуп эле окшойсуз, мен көбүнчө кепкада эле кийем. Бул баягы бир киши айтмакчы, калпакты киерден мурун ошо калпакка татыктуу баш болуш керек деп коет эмеспи? Эми ал жак жөнөкөй эле бир мындай бир суроодон кутулуу болуп эсептелинет да. Эми калпак дайыма кийип жүргөн эмне жетсин? Бирок шартка байланыштуу баягы биз башка баш кийимдерди да кийебиз. Бирок кээ баягы такмаза молдолордой да боло албай атабыз да. Себеби алар 5 мал намазын таштабайт эмеспи? Ошондой калпак таштай албай атабыз да. Эми калпак
бул башкаларга үлгү. Үлгү. Мен дагы бир касиетин билем бул калпактын. Калпакты кимге кийгизбей ушунчалык бир ажар ачылып калат да. Мен ушуну дайыма баамдайм да. Ал мүмкүн кандай адам болбосунчу, калпак дегенде бир башкача болуп калат да. Ошон үчүн бул калпактын өзүнүн касиети бар го деп ойлойм. Ал эми ушул касиеттүү калпакка англис тилинде Kyrgyzstan деп жазып койгондорго көз карашыңыз кандай? Эми ал мындай да, бир кайсы бир спорттук мелдешке же башка бир делегация менен барса, анан ошолдун калпактын өзүнө эмес, жакшынакай бир төрт бурчтуу нерсени мына жабыштырып кое турган кылып, анан ошо Kyrgyzstan кылып койсо болот. Эми азыр бизде баягы ар ким өзү билет, тегесин төргөйлөт дегендей ушундай болуп калды. Эми ар бир нерсени айтып дей бергенде алда алардын дагы көңүл ортасына, бирок ошолорго жакшы түшүндүрүү жолу менен жеткизген. Мен айтып атпайбы, мен өзү компромисстен алысмын, мындай компромисске барыш керек, мындай ызычуудан алысмын деп. Ал эми сиздин оюңуз боюнча нукура кыргыз калпактын кебетеси кандай болуш керек? Элестетип берсеңиз. Нукура кыргыз калпактын кебетеси таза болуш керек, таза кийизден жасалыш керек. Ошол жигит, бала, аксакал ошонун возрастына жараша, ошонун келбетине жараша болуш керек. Муну мен эмне айтмакчымын? Кичинекей балдарга биринчи жашыл болот, кызыл болот, умай неме менен. Анан кийин ак калпак кийишет, ал үйлөнбөгөн жигиттер кийишет. А бул кара кырдуу, сен кийдиңби, сен үйлөнгөн деген сөз да. Анан кийинки даражалары ал уже баягы бакай калпак тиги бул деп анан эндеринен баштап мындай өзүнүн өрөөнү менен кетет. Демек айтчу нерсе өзүңүн акыбалыңа ченеп калпактан да дей турбайсызбы? Калпактын да өзүнчө сырлары болот турбайбы? Жаш балдар бакай калпакты кийип алып жүрө беришет да, ошолчу. Анан көрөсүң алдагы баягы жылтыраак жип менен мындай эметилген болот го, эмне деп коет ошондо анан карап туруп эми айтат да, айтсаң анда алып бербейсиң дейт да, ошон үчүн чыкпайсың. Жана кызыктуу маек үчүн сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Байкем, эми салт айланган сурообуз бар. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан бул менин мекеним, Кыргызстан бул менин жүрөгүм. Кыргызстан мен ушунчалык сүйнөм. Мен ушу менен бир кытайлык биздин боордошторубуздун бир дайыма айтчу сөзү бар да. Биз дейт 1,5 миллион калктын арасында дейт кытайлык кыргыз туугандар. 200 миңге жетпеген, 200 миң эле ушу кыргызбыз дейт да. Бирок биздин дейт желегибиз бар дейт. Биздин дейт мындай мамлекетибиз бар дейт да. Бул деген чоң сөз да. Бул чоң сөз. Эми айтпай эле коеюн, көптөгөн миллиондогон калкы бар адамдар ошол бир өзүнүн туусуна жетейин деп өмүр бою көксөп келатат. Өмүр бою өзүмдүн бир мамлекетим болсо деп көксөп келатат. Биз ошол Кудай Таала берген, ата-бабаларыбыз бизге ыйык кылып калтырып кеткен Кыргызстаныбызды ушундай сакташыбыз керек, ошо менен сыймыктанышыбыз керек. Ар бир жаштардын, ар бир адам, кыргызстандык адамдын жүрөгүндө ушу мамлекет үчүн бир аз мындай жакшылык кылуу, сындай эле бермес, жакшылык кылуу ниетиндеги жакшы ою болуш керек. Биздин Кыргызстан өнүгөт. Биз дайыма оптимист болушубуз керек. Өнүгөт. Себеби эгерде ушу биздеги жашагандардын ушу 70% жакшы ойдо болгон үчүн биз кармалып келатабыз. Мен ойлойм, ошол жакшы ойдогулар 100%га жетет. Буйрса. Чоң рахмат сизге, чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз Рысбек байкенин аябай патриот байкелерден экениңизди билебиз. Келиңиз анда сиз менен салтка айланып калган жылдыздуу селфи сүрөткө түшүп алсак. Акчасын бересиңерби? Беребиз. Рысбек байке бекер сүрөткө түшпөй калган. Бул сүрөттөрдү сөзсүз түрдө барыңыздар, комментарийлерди күтөбүз. Сиздин өзүңүздө ой пикириңизди күтөбүз. Биздин баракчаларда Рысбек байкем келе жаткан майрамыңыз менен келиңиздерди сахнага чакыралы. Азыр биздин жумурай журт калкыбыз таң калса керек. Неге ар бир келген конокко кызыктуу оюндарды курчу эле? Неге Рысбек байке менен ойногон жок деп калышыңыздар мүмкүн. Себеби ушундай биздин Татынакай байкебизде эч кандай оюн менен кыйнагыбыз дагы келген жок. Болгону ыраазычылык билдирип, белегибизди тапшырып узатып калалы. Рысбек мырза, биздин долбоорубуздун башкы демөөрчүсү Ата кондитердик фабрикасынан таттууларыбыз кадырлуу конокторубузга берилет. Сизди кургол кетирбейбиз. Сөзсүз түрдө үйдөгүлөргө оз тийтиңиз, жеңебизге берип коюңуз. Эми сизге эркин микрофон. Салам Кыргызстан. Рахмат Ата фирмасы, урматтуу элим, эртеңки майрамыңыздар менен баардыгыбыз ушул майрамды жакшы маанайда тосолу.
Бизде конокто Рыспек Жабиров болуп өттү. Сизге чоң рахмат байкем. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Атайын убактыңызды бөлүп келген үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, жеңеме салам айтыңыз. Жылмаюга ардайым себеп табылса, жашоо таттуу карачы. Ар бир үйдө бөбөктүн үнү жаңырса, жашоо таттуу карачы. Ар бир күнүң жүзүңө күлкү арнаса, жашоо таттуу карачы. Ар бир адам колуна бакыт кармаса, жашоо таттуу карачы. Жаңыланган таттуулар менен Ата компаниясы кайрадан жаныңызда. Ата, жашоо таттуу карачы. Жадырап жаз келди. Гүл ачылып, жалпы айымдар ачыла баштаган убак. Андыктан айымдардын баарысын сулуулук болуш үчүн сиздерге мээримге чакырабыз. Мээримдин колуна береке. Сонун гана узатып алдык буюрса, эми кел анда кыргыз журтчулугун көпкө күттүрбөй, экинчи татынакай супсулуу кыргыз элине кызмат кылып келе жаткан, жашта болсо көптөгөн ийгиликтерди багындырып келген кыргызымдын эстрада жылдызы, татыктуу эне, сүйүктүү жар ким келет азыр бизге? Белгилүү үй бүлөдөн кадырлуу меймандар, Татынакай ырчайым тосуп алыңыздар. Сахнада Кубик кызы Айпери. Саламатсыз, байрамыңыз менен келиңиз. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүздүн жаздын алгачкы жумасындагы Салам Кыргызстанда биринчи коногубуз Рыспек мырзаны эртеңки болуп аткан ак калпак күнүнө карата чакырдык. Ал эми ажарлуу Айперини биз сизди энелер майрамы, аял заты майрамы келаткан 8 март күнүнө жаз майрамына карата чакырып турабыз. Майрамыңыз менен келе жаткан. Рахмат. Майрамдын алдындагы маанайлар кандай? Маанай жакшы. Мына жаз келип, бардык мындай айрыкча айымдар кубанып турган кез. Сизге жаз кандай келди? Жаз мен үчүн ушундай жылуу негизи эле жакшы көрөм жаз айын. Сүйүүлөр жазда башталат демекчи, биз үчүн сүйүүлөр жазында күчөйт го деп ойлойм. Ошон үчүн жакшы маанай тартуулады, жылуулук сезим. Баракелде. Жаз келери менен көбүнчө сезимдер ойгоно баштайт. Жана албетте эле биздин чыгармачылык дүйнөдө дагы бир өзгөчө жаңылык боло баштайт. Жаз жарыш дей баштайт, жарыш башталат. Сизге мен эми ырчы айым катары айтып кетейин, жана чыгармачылык дүйнөнүн бир ажарлуу өкүлү катары сурап кетейин. Эмне үчүн жаз келери менен 8 мартты өзгөчө күтүп каласыздар? Демек, жалпы эле аял заты белек күтөбүз. Белек алганды жакшы көрөбүз. Белек күтөбүз биз. Бул суроонун дагы экинчи тарабы бар. Кандай деп ойлойсуз? Бир гана ушул белек бериш үчүн 8 мартты эле күтүп, бир жыл бою такыр көңүл бурбай 8 мартка эле берип коюп, анан дагы калган 364 күндү жөн эле жүрө бергендер дагы бар. Ушуга көз карашыңыз кандай? Эми турмушта коотмун баарында. Башка эмне дейбиз? Баш ийебиз. Ушул мына өзүңүз айтып калдыңыз, 8 мартта биз белек алышты күтөбүз деп. Албетте бул белек берүү дагы, алуу дагы жакшы нерсе. Сиз ушу 8 мартта мындай оригиналдуу, эч бир башка учур эч ким албаган бир белек алган учуруңуз болгонбу? Мүмкүн эми болоттур. Буга чейин эми эл катары эле баардык аял заты баягы гүлдү жакшы көрөбүз го. Ошон үчүн гүлдү мен Фрейзи деген гүлдү жакшы көрөм. Бул өтө баягы чанда кездешчү гүл. Анан ошол гүлдү күтөм да. Айпери ошол гүлдү күтөт. Угуп алыңыз күйөө бала. Айпери ошол гүлдү күтөм дегени менен чогуу эми ал жанагы көптөн бери күтүп аткан оригиналдуу белек эмес да. Күтөм деп калдыңыз Айпери. Эмне күтүп атасыз? Кандай белек күтүп атасыз гүлдөн сырткарысы? Мен белектин арзаны кымбаты кандай түрү болбосун, эң негизгиси чын көңүлдөн жана мен үчүн эң чоң белек бул көңүл. Бир гана көңүлүмдү көтөрүп койсо, жылуу сөз, жылуу мамиле,
болгон ошол. Туура айтасыз. Кыргызда жакшы сөз бар. Аял киши кулагы менен сүйүнөт дейт. Бизди жөн эле мына майраң менен алтыным деп койсо дагы бизге ошол аябай чоң белек болот. Бирок сиз өзүңүз кимге бир кымбат белек бердиңиз беле 8 мартта? Апамма берген. Эмне белек кылдыңыз эле, сыр болбосо? Алтын. Алтын белек кылабыз, негизгиси эле алтын белек. Барекелде. Айперим, сиз эң алгач бул эстрада дүйнөсүнө аттангандан баштап эле бир топ жеңилдик болгон. Анткени Кубек байкебиз белгилүү инсан, Кубек байкебиздин көп тааныштары бар. Ошол жактан дагы өзгөчө бир фамилиясы дагы болобу жардам болду, өз аты дагы жардам болду. Андан убакыт өттү. Канча убакыттан бери Кубек кыз Айпери өзү дагы азыр белгилүү бир инсан болуп калдыңыз. Атыңыз дагы, фамилияңыз да бир өзгөчө бренд болуп калды. Алгачкы эстрадага баштап аткан Айпери менен азыркы Айперинин айырмасы эмне? Чындаса туура айттыңыз. Мен бул чөйрөдөн өз орнумду тапканы аябай жеңил болду. Мен баштаганда эле аябай чоң колдоо болду. Атамдын ролу бул жерде аябай чоң. Атама терең ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле мени ушул сахнага ошол элдин астына тааныткан Аккуу болуп учкум келет аттуур мен үчүн аябай чоң жетишкендик болду. Буларды белек кылган атам менен Ильяс Абдыразаковго терең ыраазычылык. Эми ошол жаңы чыгып келаткан Айпери менен азыркы Айперинин айырмасы 10 жыл. Мен сахнада 10 жыл, 2007-жылы ошо Аккуу болуп учкум келет ыры чыккан. 10 жылдан бери чындаса жаңы чыгып келатканда жаш секелек кыз, ушундай бир жан дүйнөсү таза, баардыгына ишене берген, бар жок ушундай бир жомокко ишенген кыз. Азыр болсо турмушту көрдүм, канча дагы жан дүйнөсү таза эле ал убактачы. Азыр жан дүйнөсү эмне болуп кетти? Жан дүйнөм, жүрөгүм, ички сезимдерим таза эле го, бирок болгону көбүнчө барына ишенбей калдым дегендей, адамдарга көп ишеничтен алыстап калдым дегендей. Эми албетте мунун баардыгы ар бир адамдын мамилесине жараша болот. Андыктан эми баягы көп жашаган эмес, көптү көргөн билет демекчи. Мен бул чөйрөгө аралашкандан бери көп нерсени көрдүм, сыйды көрдүм. Ушундай бир чоң сахнаны жакшы сөз уктум, жаман сөз уктум. Албетте медалдын эки тарабы бар дегендей, жакшы да, жаман да болду. Андыктан 10 жыл ичинде адам өзгөрөт, жашка жаш кошулат, чоңойот дегендей. Айтчу нерсе 10 жылдын ичинде Аккуу болуп учтуңузбу? Кудайга шүгүр. Анда ырдап бербейсизби ошондой ошолорыңыз, алгачкы ырыңызды? Аккуу болуп учкум келет, айдай сулуу кезимде, асмандагы жылдыз болуш ал эсимде. Жылдыз болуп учкум келет, жакшынакай кезимде, жер жүзүндө адам болуш ал эсимде. Барекелде, үнүңүзгө береке. Мынакей, мындан 10 жыл мурда Аккуу болуп учкум келет дедиңиз. Буюрса сиз Аккуу болуп учту деп толук ишенебиз. Өзүңүз айткандай, кимдин кимге кандай мамиле кылыштан бери үйрөнүпсүз 10 жылдын ичинде. Бирок сизди жакынкы убакта мына турмушка чыктыңыз. Бир үй бүлөнүн балпайган байбичеси болуп дегендей, бирөөнүн сүйүктүү жары, мына жакында балалуу болдуңуз, сүйүктүү энесиз. Бирок ушул үй бүлөлүк турмушка чыккандан кийин чыгармачылыктан бир аз алыстагандай көрүндүңүз. Бул эми эл тараза эл сынчы демекчи, иштеп аттым, боюмда ар кезде чыгарма жаздырып аттым дегенде, анан гастролдордо, концерттерди коюп аттым. Азыр эми балам торол, балам чоңоюп, басып калгандан кийин толугу менен кайра кириштим чыгармачылыктан. Эми алыстабай эле иштеп аткан учурум. Кайра баш отуңуз менен кайра кире баштадыңыз, Себеби биз үчүн баягы чыгармачылыкты таштоо болбойт экен. Себеби бир сахнанын даамын татып алгандан кийин бул казандан алыстоо мүмкүн эмес экен. Жолдошуңуздун көз карашы кандай болуп атат сиздин чыгармачылыгыңызга? Мүмкүн кандайдыр бир күнү чек коерсуң, сен ушинтип гастролдоп жүрө берсең, үйдө көп турбасаң деген маселелер туулбай атабы?
Жок, мен үйдө элемин. Биз баягы күнүм режим жок да, бул жерде график жок. Баягы жумуш болгон убакта эле иштейбиз, калган маалда үйдөбүз. Андыктан мен эки жакты тең, үйдөгү казан аякты дагы, баламды дагы, жумушумду дагы алып кеткени аракет кылып атам. Анын үстүнө жумуш бул керек, себеби биз бул менен баягы жан багаттабыз да, эми сөздүн ачыгы. Анан иштеш керек дейм, жаш кезде иштеп алышыбыз керек го. Гүлжан эжекебиз деги эле бул суроону өзгөчө кагазга ороп берди. Мунун оригиналы кыргыз эли баягыдан бери колдонуп келет. Шопурду күйөөм дебе, артистти аялым дебе дейт эмеспи? Ошого сиздин деги эле өмүрлүк жарыңыздын көз карашы эң алгач колдоо көргөзүлөбү кандай көз карашта? Түптүз. Себеби үйлөнүп атканда кимге үйлөнгөнүн билген да депчи. Башынан баштап эле даяр болчу деп койбойсузбу? Эми албетте эле мунун канчалык деңгээлде сиз өзүңүздүн көз карашыңыз менен туура жооп бересиз, туура жооп бербейсиз, бул эми сизге гана таандык жана эл өзү тараза алат демекчи. Ырчы айым катары сизге сурап кетейин. Ырдап жүрөсүз, чыгармалар чыгып атат. Кээ бир чыгармалары мыкты болот, кээ бирлери анча болбойт. Аны албетте эле эл чечет демекчи. Сиз өзүңүз плагиатка кандай көз караштасыз? Эми чынын айтсак, азыр плагиат бардыгы эле ырдап атат. Эми муну жашырганда эмне. Анан мен өзүм плагиат эмес, мен оригинал бир башка чет өлкөдө аябай хит болуп аткан ырды өзүм оригиналын эле кыргызча, мисалы кайненелер деген ырды өзүм алып эле ырдагам. Бирок ал жерде мен плагиат же эме деп жашырган жокмун. Жалган болгон сиз ремейк кылгансыз, э? Ремейк. Мен кыргызча которуп тамашалуу кылып, бирок чындыгына жараша. Баягы болгон баягы ырды укканда мен каньелеле деген жерин уккамда кайненелер деп угулганда дароо ошол идея келди дагы. Анан ойлонуп көрсөм кайненелер жөнүндө, кайненелер келиндердин атынан ырдалган ыр жок экен. Тамашалуу болсо дагы жаздырып көрсөм кантет дедим да, бирок жакшы эле ийгиликке жетишти булар. Себеби ушул ыр үчүн, ушул ырдын мааниси үчүн канча деген тойлорго чакырылды. Кайненеңизге жактыбы анан бул ыр? Кандай мамиле кылды? Бардык кайненелерге жактыгы деп ойлойм. Себеби бул кайненелер деген ырды ырдоонун астында мен 5 осуят чыгарып алгам. Өзүм үчүн жаңы келген келиндерге 5 осуят чыгарып алгам да. Бул өзүңүз чыгарган осуятта. Өзүм чыгарган осуяттар. Айтып бериңизчи чындыгы. Жаш келинге 5 осуят. Жаш келген, жаңы келген келинге 5 осуятым бул кайненеге жагыш үчүн кандай келин болуш керек деген суроого жооптор. Эң биринчиси, кайненеге жагыш үчүн жаңы келген келин тилди тыйыш керек. Экинчи осуятым, бул биринчи осуят. Экинчи осуят, жаңы келген келин эч качан чарчадым дебеш керек экен. Үчүнчү осуят, жаңы келген келин эч качан оорудум дебеш керек экен. Төртүнчү осуят, жаңы келген келин эч качан мен жаңы кийим кийем дебеш керек экен. Бешинчи осуят, кабагым кашым дебей кандай акыбалда болбо, күлүп отуруп эле ысык чайыңды бере беришиң керек экен. Ошентип атып эле биз туруп алабыз аларды, Ушул 5 осуятка албетте мунун баары тамаша, чындыгына жараша 5 ушул осуятты сактансаң, кармансаң сөзсүз түрдө кайнеңе жагасың. Жана эң негизгиси, унутпай туруп, кайненеңни эң негизгиси деп атпайбы, ошону болбойлу эмнекен? Эң негизгиси кайнеңди кайын эмес, өз энеңдей көрсөң, өз кызыңдай кабыл кылат деген үмүттүмүн. Анда эмесе кезектеги чыгарма жандуу кайненелерге арналат. Хей, Айпери Көбөк кызы. Ошол эле ырыңызды бир шилтем ырдап бербейсизби? Келиндерим менен кайненелер, ынтымак болушсун бул пенделер. Турмушта боло берет көп нерселер, төрөлө беришсин неберелер. Келиндерим менен кайненелер, ынтымак болушсун бул пенделер. Турмушта боло берет көп нерселер, төрөлө беришсин неберелер. Хайлалалайлалай деген жерин ырдабай коесузбу? Айын кызым ошону күтүп атпайбы качан ырдайт экен деп. Айпери, бул ырдын деги эле бул сөз жөнүндө эмне болуп кеттик? Анткени көп жактан угуп калабыз да. Азыр Айпери өзгөчө мыкты сонун ыры болуп атат. Өзүнүн ыры эмес турбайбы? Бул тияктан чагылган бул ыр турбайбы деген сөздөр эми сөзсүз түрдө сизге дагы айтылат да. Кандай жооп кайтарасыз? Мен бул нерсеге эч мындай жашырбайм. Мен ачык эле айтып эле, ушул
эми укканда элдин баары эле билет ал ырды. Себеби мен деле тойлордон угуп, бир эки жактан угуп жүрүп эле жашырбайм, уялбайм, себеби ачыгын эле айтып эле тамашалуур канеле эле деген айттым го жана эле. Ошого жараша эле жарашыктуу сөз болуп калган. Демек ар бирөөсү ушунтип жооп берип отурасыз, биз сыяктуу жашынакай болуп сылык сыпат. Чынын айтсам, мага андай суроо бетиме келе элек. Сен жеке өзүңүзгө келди. Ушинтип ырды алып алып турсуң го деген жок. Себеби башында ырды чыгарып атканда эле мен айтып койгом. Моордан алдым, мен жашырбайм бул нерсени. Сиз аракет кылып, ырдап кыргыз элине жеткирдиңиз булардычы? Эми ооба, аракет кылдым. Чын айтсам, өзү баягы башка тилде мааниси кандай экенин билбейм, бирок кыргыз тилинде кайненелер жөнүндө да. Айпире, сиз эми жаш жаңы келген келинге окшойт айтып атпайсызбы? Кээ бирөөлөр жаңы кайнене болушат да, жакында эле мына эми кайнене деген кандай болуш керек? Келиндин оозунан эч ким деле уга элек болуш керек, ушуну болуп көрбөйлүбү? Кайнене кандай болуш керек? Кайненең бир шаг телевизорго жакындаган болуш керек. Эми эң негизгиси баягы кайнене өзүм апам айтмакчы, кайнене болуш дагы өтө кыйын. Бул убакка чейин мисалы биринчи жолу кайнене болуп аткандар. Мен айтарым, кыз жаңы келет, өзүнүн үй бүлөсүн, өзүнүн баягы чоңойгон, туулган, баягы өскөн үйүн таштап деп. Бул жерде болгону жылуу сөз, анан кызым деген сөздү көп айтса, эми кичине аяр мамиле жасаса, кызым. Эми мисалы мага кызым кой кылбай эле кой, кызым сен кичине эме чарчап атат окшойсуң, же кызым кел курсаң ачтыбы, эми бала эмизесиң, кел отуруп чай ичип алчы деген сөз болсо эле мен чарчап атасың десе эле барып жата албайм да. Мисалы мен мүнөзүм ушундай да. Жок. Мага аябай жылуу болот бул сезим. Мен үчүн орусча айтканда переживать этип, заботятся депчи. Ошондой жылуу мамиле кылган сайын сен кайра эки эсе кайтарып берем да мен. Кой мага ошондой мамиле кылып атат деп. Айпире, жылуу эле, ай кызым ушунча тамак жасапсың, эми отурбай тур деги идиштерди жуй кой десечи. Аны айттырбай эле жуйм да мен. Жок, негизи кайненелер канчалык деңгээлде келинге деле ийилип, балам келе кой, ичип ал, жеп ал, эс алып ал деген сайын келин да ошого ийилет да. Анан кийин мисалы келин деле бирөөдүн кызы да жөн эле кайненең монтип принципке тура берсе, келинде деле принцип болот, эртең баары келечекте биздин колубузга түшөт деп. Азыр сиздердин да кайненеңиздер мындай керегем сага айтам, келиним сен уктуп. Ошону деле көрсө сага айтам, кайненем сен уктуп болот окшойт азыр, я. Ошону кайнене деле келинге түшүнүп, балам анан айын кагылайын деп турса, биз деле кайненеге ийилебиз да. Эң негизгиси мен ойлойм, баягы өзүнүн үй бүлөсүнө батырып, өзүнүн кызы кылып алса, мен ойлойм ар бир эле адамга бул жакса керек. Ушу кайнене жөнүндө азыр мен тамашалап айтып кетпедимби? Бирок мен өзүм кайненем менен мактана алам да. Сен айтып аткан нерсенин баардыгы кайненемде бар. А сеники барбы ошол айтып аткан нерсең кайненеңде? Эми чынын айтсам, мен баягы ар бир интервьюларда азыр жеке жашоом жөнүндө, кайын журт, баягы күйөө жөнүндө интервью бербейм да, себеби буйрук ошондой болгон койм. Ошон үчүн сиз бул сурооңузга ачык жооп бере албайм. Бул суроого ачык жооп бербесең, дагы бир суроо. Анда ачык жооп берче бере беребиз бизчи. Буйрук күчтүү. Буйрук, ошо буйрук берген. Үйдө мисалы тамашалуу сөз менен айтканда, сиз биринчи атамансызбы же экинчи атамансызбы? Мен атаман эмесмин. Жөн эле айтышкан, жөн эле Айперми жок, мен эмес деп атат, мен билем, айтыр. Мен атаман эмесмин депчи, мен атаман болгонго азыр жашмын. Ал эрте депчи. Бирок болосуң, бирде болбосо бирде. Эми жашоо шартына көрөбүз да байланыштуу. Барекелде, кел анда кайра чыгармачылыкка келсек, мынакей 10 жылдык мүмкүн отчеттук концерт даярдап атасыңбы, же жакын карарда мындай кыргыз элиме эмне жаңылык тартуулаган атасың? Эме болуп кой негизи, бир убакта аябай модно болуп кетпеди беле, чоң афишаларга Кубик кыз Айпире 10 жыл сахнада деп концерт бергенге ой жокпу? Бар, эми баягы бар жок келип эле акчага такалат да, мындайча айтканда. Себеби азыр биздин элди бир нерсе менен таң калтыруу өтө кыйын болуп калды да. Себеби бардык нерсени биз
интернет айтсаң эле бар жокту көрүп аласың да. Анан башка өлкөлөрдүн баягы концерттерине салыштырмалуу бизди мондай бир сонун нерсени кылуу кыйын да, чындаса. Техника жагынан болобу же мындай оформление жагынан болобу. Ошон үчүн эми мен баягы жеке концертимди 10 жыл сахнада деп пландап атабыз. Буюрса 10 жылдык отчеттук концертин. Себеби шаарга мен концерт кое элекмин. Борбор калабызга гастролдорду коюп жүрөбүз го. Борбор калабызга концерт биринчи жолу баягы койгонго жараша мындай жакшы бир эми башкалардан өзгөчөлөнөм дей албайм го. Колдон келишинче аракет кылып, өзүмдүн чыгармаларымды жакшы кылып көрсөтүүгө, бийге болгон шыгымды, актерлук чеберчилигимди көрсөткөнгө, ошонун баарын камтыган бир программа даярдап атабыз. Буюрса, атам жардам берип атат буга. Анан 10 жылдык отчеттук концертти даярданып атам. Атаңыз жөнүндө кеп баштап кеттиңиз. Кубик Калыковдун кызы болуш кыйынбы? Деги эле Кубик кызы деп фамилияны көтөрүп жүрүш кандай жоопкерчиликтер бар? Жоопкерчилик чындаса атамдын эрке кызымын. Эркелейм дагы деле. Өзүм эне болсом дагы деле атам барып тизесине отуруп алып, кучактай калып, өбө калып дегендей. Себеби биз ата эне үчүн биз канча чыкпай эле баары бир жаш бала боюнча калабыз да. Анан атамдын атын атам башын жер каратпайын, атам тарбиясы деп мен аракет кылам. Атам ата энем үчүн, ата энемди ыраазы кылыш үчүн канчалык аракет кылам. Жардам бергени же болбосо баягы эми сүйлөгөн сөздөр, өзүңдү алып жүрүү, турган турпатың негизи эле бардык жакта жеке жашоодо, сахнада болобу. Атамдын атын жана атамдын ордун дагы толуктап, улантып дегендей, эми кыз болсом да кыз башы менен татыктуу алып жүрүүгө аракет кылам. Кубик деген атка бир жөлөк таяк болгонго аракет кылат экенсиз эң негизи. Аракет кылам ошо. Баракелде. Айперим. Чоң ыраазычылык. Аял затынын бүткүл дүйнөдө аял затынын күткөн күнү 2-3 күндө болот. Гүл саткандардын күнү 2-3 күндө болот. Шоколад саткандардын күнү дагы 2-3 күндө болот. Деги эле бүт баарынын жумушу бир күндө болсо дагы мыкты болуп кетет 8-март күнүчү. Сиз айтып кетесиз, аял заты деги эле гүлгө биз жакын болобуз, жакшы көрөбүз депчи. Аял заты үчүн эң чоң бакыт эмне? Сиздин оюңуз боюнча. Гүлдү койсун. Аял заты үчүн эң чоң бакыт, мен ойлойм, мен өзүм атыман жооп берейин. Мен үчүн чоң бакыт бул үй бүлө. Үй бүлө баягы башкалардан кем болбой, эл катары, элдин асты эмес, элдин арты эмес, элдин ортосу болуп, үй бүлөмдү очокту, татыктуу, сүйүктүү, мээримдүү эне болгону, татыктуу тарбия бергени, бул ар бир адам балам деп жашайт экен да бул. Анан бир гана балам өзүм үй бүлө эмес, ошол эле учурда ата энеңди да ыраазы кылуу. Бакыт бул мен үчүн үй бүлө, ата эне, бир туугандарым, балдарым, жакын адамдарым. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн менин туулган жерим жана эң негизгиси Кыргызстан мен үчүн эркиндик. Баракелде. Сүрөткөчүлүк Айпери. Селфи, жагабы селфи. Инстаграмдарга отурайбы? Бул жака баштап келебиз. Эмне мынча арыктап кеткенсиз? Жашоо ушундай экен кой. 1-2-24. Айпери, эми кызыктуу жер келип жетти. Сизди сахнага чакыралы, реквизиттерибизди даярдайлы жана оюнду баштайлы. Келиңиз Айпери, сахнага чыгып бериңиз. Биз эми сизди бийлетпей эле коелу, ырдатпай эле коелу дедик. Биз сизген болгон эле мындай тамашакөй кыз кээ бир суроого туура жооп берет, кээ бир суроого туура жооп бербей коет. Канчалык деңгээлде Айпери калп айтат, калп айтпайт, чогуу текшерүү келип турат. Калп детекторун даярдап койдук. Айпери отуруп берсеңиз. Жак отургузабыз сизди. Wi-Fi менен кошулган системабыз. Келиңиз муну бармактарыңызга, манжаларыңызга киргизиңиз.
Бул чындап эле иштейби? Чындап эле иштейт. Чындап эле иштейт. Чындап эле Сиздин иштейт. калп сүйлөп атканыңызды чын сүйлөп атканыңызды айтып турат. Биягыңыз иштейт. Мүмкүн мен үшүп атканда Иштеп башкача болуп кетип турбайбы? Мүмкүн мунучу. Мынакей. Мындай отуруңуз, бул жака коесуз. Колду кыймылдаткан болбойт эки жакта. Анда эмесе, сүйүктүү теле көрүүчүлөр, биз баштадык калп детектору оюнун. Айпери Көбү кызы титиреп коркуп атат. Коркпоңуз, суроолор жөп жөнөкөй. Азыр эң алгач биз системабыздын үнү менен тааныштырып өтөлү. Эгерде биздин суроого сиз туура жооп берсеңиз, калп айтпай, болгонун болгондой айтсаңыз, мындай үн чыгат. Эгерде жалган айтсаңыз, калп айтсаңыз, мындай үн чыгат. Баары түшүнүктүү. Эми оңой суроодон баштайлы. Даярсыздар? Теле көрүүчүлөрүбүз даяр болсо, сыналыңыздарга жакыныраак отуруңуздар. Биринчи эле суроо. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы. Баракелде. Сизди көчөдө адамдар тааныйбы? Ооба. Туура жооп берип атасыз. Сизди көчөдө кетип баратканда адамдар адаштырса, жиниңиз келеби? Жок. Жакшы. Сизге музыкалуу жана артта бийчилер менен иштегенде, кыздар менен иштеген оңойбу? Бийчи кыздар менен. Ооба. Караңыздарчы туугандар. Бийчи кыздар менен иштеш оор экен демек. Ал эми бийчи балдар менен иштеген оңойбу деп суроо эле коелу. Жанатан бери кайненеңизге жакшы суроолорду берип койдуңуз. Кайненеңиз көрөсө керек. Айпери, келиңиз, бул камерага карап жооп бересиз. Ырчылыктан тажадыңызбы? Жок. Тажаган жокмун, алдап атат. Бул алдап атат, э? Сиз анда келиңиз, мен бир суроо берейин. Сиз үйдө бир кандайдыр бир казан аяк кагышып кетсе, биринчи сиз басыласызбы же күйөөңүз басылабы? Эми анчалык эле казан аяк кагылыш. Эми кичине кагылышканда. Кичине кагыл. Казан аяк басыласызбы же Токтоп каласыңар, кимиңер мындай ылдый болуп каласыңар? Кечирим сурайсыздар эң алгач. Экөөбүз тең тыл тыйып калабыз. Экөөңөр тең тыл тыйып каласыңарбы? Калп экен. Ошондо Чын жооп бергенге аракет кылыңыз, кимиңер көбүрөөк көгөрөсүңөр? Көгөрөсүңөр. Ким барып кечирим сурайт? Ким биринчи кадамга аттанат? Мен. Караңыздарчы. Алдай берет экен. Бул системабыз, Айпери, сиз алдап атат деп атасыз, бирок бул көрдүңүзбү, мээге уланып турат. Эч калп айтпайт. Муну деген жогорку деңгээлдеги профессионалдар даярдаган. Улантабыз. Сиз жума сайын Салам Кыргызстан түнкү шоу программасын көрөсүзбү? Жок. Баракелде, мынакей туура жооп жүрүңүз, Жума сайын, ар бир жума сайын эмес, үйдө болгон учурда көрүп калам. Үйдө болгон учурда көрүп калат экен. Көрдүңүзбү, калп экен. Интернеттен дагы көрүп жүрүңүз. Бир интернет баракчаларыбызда көп каналдарыбыз бар. Жума сайын көрбөй калган ошол дагы чыгып турат. Кийинки суроо. Үйдө анча-мунча туура эмес кылып койгондо, сиздин кайненеңиз сизди тарбиялоо ниетинде урабы? Урабы дейби? Жок. Урат турбайбы, Урат турбайбы? Эмнеге эле арыктап кеткенде бакшы. Кайненең сени кичине берип турабы, мындай чымчылдан. Жогору жактан буйрук келди атпайбы? Бир эле буйрук эмес, ушу токмок менен чогуу келген атпайбы? Улантабыз. Айпери, бизге сиздин бир курбу кызыңыз айтып калды. Айпери кичинекей кезинде ырчы эмес, мен сварщик болом дечиле дейт. Бул чынбы? Сварщикпы? Ооба. Кандай профилде сварщик болгуңуз келчү? Профессионал. Дейт. Айпери, караокеде кыйкырып ырдайсызбы? Караокеде жок. Караокеде кыйкырып ырдай турбайсызбы? Кайсы ырларды ырдаган жакшы көрөсүз? Караокеде Алсу, зимний сон ырдаган жакшы көрөм. Мынакей туура жооптурга туура жооп берип атат, Албетте, өзүңүз байкагандай эле бул система бир гана туура жооп эмес, ниетине дагы байкап коет экен, туурабы? Улантабыз, анда эмесе Айпери, сиз айтсаңыз, калп айтасызбы? Калп айтасызбы? Ойлонуп жооп бериңиз, анткени бул калп детектору болуп атпайбы? Калп айтабы экен Айпери Көбү кызы?
эгерде адамдын көңүлүнө карай турган болсом калп айтам. Айпери Кубик калп кызы айтпаймбы? адамдын жок, Айпери бул жакта мындай. Айпери Кубик кызы адамдын көңүлүнө карайбы? Көңүлүнө ошо адам көңүлүнө караган үчүн өзүмө кээде өзүмдүн көңүлүмдү унутуп калам мен. Караңыздарчы, көңүлгө да карабайт да. Калп эле душманым отурат могул жерде. Душманың эмес дейт анакей. Айпери, сизге душман көппү? Ооба. Караңыздарчы туугандар, Айперинин душманы деле жок экен, бирок душманым отурат дейт. Мунун баары даярдалган суроонун баары дагы сөзсүз түрдө тамаша. Айпери, сизге чоң рахмат. Бул кол чаалар жана музыка сиз үчүн жаңырат. Чоң рахмат билдиребиз. Элдерге жакшы маанай тартуулап бердиңиз деген толук ишеничтебиз. Сиздерге чоң Келиңиз рахмат. анда Айпери, биз сизди бүгүнкү Салам Кыргызстан берүүсүнө атайын убактыңызды бөлүп, кичинекей ымыркайыңызды таштап коюп, бизге мындай кыргыз элине жакшы маанай тартуулайм деп келгениңиз үчүн чоң рахмат айтабыз. Жана Салам Кыргызстан берүүсүнүн башкы демөөрчүсү Ата кондитердик фабрикасынын таттуулары менен сизди сыйлайбыз. Бул эртеңки 8 март майрамыңыз менен. Сөзсүз түрдө үйлөргө уститип коюңуз жана эркин микрофон сизге, Айпери. Чоң рахмат. Жалпы кыргыз элимди, жалпы аял затын кирип келе жаткан улуу майрам менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Ар бир аял затына аялдык бакыт каалаймын. Жана ошондой эле кыргыз элим аман болуңуздар, токчулукта, молчулукта жашайлы. Салам Кыргызстанда Айпери Кубик кызы болуп өттү. Сизге чоң рахмат. Чоң рахмат. Кайрадан кезиккенче саламатта болуңуз. Кичинекей ымыркайды өп коюңуз. Чоң рахмат. Жакшы барыңыз. Жадырап жаз келатат. Жалпы кыргыздын жигиттерине, азаматтарына жар саламын. Кимда ким келинчегиңиздердин, эже сиңдилериңиздердин, апаларыңыздардын көңүлүн алгыңыздар келсе, татынакай көйнөктөрдү табыш үчүн 5 Сары Сити 2-кабат Тин Шоп магазинине кайрылыңыздар.
Ар бириңиздердин дасторконуңуздарда атанын таттуулары болсун. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, Ата коньяктик фабрикасынан бүт үрүндөрүнүн баары кайра баштан жасалып чыккан азыркы даамдарын бир татып байкап көрүңүздөр. Сиздер үчүн таттуулардын баары салам Кыргызстанда. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, көз ирмемде бүгүнкү жаздын биринчи берүүбүз дагы соңуна чыгып келип жетти. Жаз майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Жаз айлары сиздердин көңүлүңүздөгүдөй болсун. Ар дайым сиздер үчүн биз кызматтабыз. Жана албетте эле келе жаткан 5 март ак калпак майрамыңыздар менен 8 март аял заты майрамыңыздар менен чын дилибизден куттуктайбыз. Сиздердин назарыңыздарда Гүлжайна Атаканова жана Санжар Мыкыев. Бир жумадан кийин көрүшкөнчө сак саламат калыңыздар. Салам Кыргызстан. Санжар карачы, могу гүлдөр мага мен могу гүлдөргө окшоп турамбы? Ачылып, чачылып, жаз келип, жер көктөп, бардык сүйүү сезимдер чыгып. Азыр эжекем салам Кыргызстан. Кое турчу. Рысбек байке жөнүндө кандай? Эми азыр сиз ушак баштагача мен комментарий окуп алайынчы. Рысбек байкечи атайын келди, мен деген муну аябай сыймыктанчым да, аябай жакшы көрчүм. Бүгүнкү эфирден кийин андан да жакшы көрүп калдым. Бирок мындай өзүнчө эле бой көтөрүп, монтип баскандар карасаң, болбойт койчу, борчуп кептен Эжеке ушак кылбай эле койбойлу ама. Анан оюнда делечи, мисалы, оюн ойнотолу десек делечи, мына оюн ойнотподу, элдер деле ойлоп аткан болуш керек, эмнеге Рысбек оюн ойноткон жок деп, мунун колунан эчтеке деле келбейт экен. Болбосо ойнойт эле го туруп. Оюндар ойной албайт экен. Оюн ойной албагандан башка эмнени күтүш керек? А кийин Айпер жөндөчү. Айперни карасаң, жөн эле калп эле элдин жүзүнө, ой мен кайнемди сыйлайм, анан кайнемдин кайнесин кактабай, кан сокпой жанына алат болуш керек бул. Күйөөнтүп эле отурса опок турса сопок кылат. Мен билем Айпердин характерин. Калп эле Токтолмуштун ролун ойноп атпайбы? Жок, Айпер жизнь токтолбойт. Анан биринчи атаман ким десе, мен атаман эмесмин деп. Койсоң биринчи атаман ким десе, мен атаман эмесмин деп атпайбы? Бул биринчи эле атаман. Мен уккам, тим эле күйөөүн деген титиретип коет деп уккам. Анан бирөө айткан сага окшош Айпер депчи. Үй бүлөдө тим эле монт чыкылдап биринчи атамандыкты бербейт деген. Бербейт, анан калп эле элдин көзүнчө ушунча бергендер жакпайт. Ушакташып жыргап алдыңызбы? Дагы ушакта салчы, дагы ушакта салчы. Болду, кой кылыңыз. Болду кылыңыз, сабыр кылыңыз өзүңүзгө. Бүтте мен ушактан алысында кыйнап. Айпер жөнүндө дагы кичине сүйлөбөйлү же болбойбу? Мен кыйналып кеттим. Бүтүрөйлү кана элек. Бүтүрөйлү, Жумушта бүттү. Элем главное бактылуу болсун, чыгармачылыгына ийгилик каалайлы, кеттик анда.